Кудайдын чакырыгы 29 декабрь. Эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Эртеңки күнүбүз Кудайдын колунда. Мага бул сөздөр аябай жагат. Бирок баарына эле жага бербесин билем. Бул сөздөр Кудайга таянып, тынчсызданбаганга үйрөтөт. Адам баардыгын, анын ичинде эртеңки күнүн да контролдогусу келет. Бирок канчалык ошенткебиз келген сайын, ошончолук тынчсыздануу, коркунуч көбөйөт. Кудай болсо бизге жакшыраак жолду көрсөткүсү келет. Эртеңкиң менин колумда, дейт ал. Эртең мындай болот, тигиндей болот деп бизге баарын ачып бербейт. Бирок ар бир секундада, ар бир кадамыңда сени менен болом дейт. Ыбрайымга элинен чыгып, көрсөткөн жерге баруусун буйруганда, ага баардыгын ачып берген эмес. Ыбрайымга сени менен болом дегени жетиштүү болгон. Келечек адамды коркутат. Анткени белгисиздик адамды дайыма коркутат. Бирок биз менен болом деген Кудай үчүн белгисиздик деген жок. Биздин эртеңибиз Кудайдын колунда экенин моюнга алганыбызда жүрөккө тынчтык келет. Коркунучтун ордун үмүт толтурат. Бүгүнкү күндөн кубаныч алып жашап калабыз. Эртеңкиге план курабыз. Бирок дайыма ал пландарыбызды Кудай өзгөртүшү мүмкүн деп, анын пландары үчүн ачык болобуз. Кудай, менин эртеңки күнүм сенин колуңда. Сага ишенем. Бир да көз ирмемге мени калтырбай. Мени мененсиң. Сага рахмат. Тынчсыздангым келбейт. Тынчтыкта болгум келет. Анткени сени мененмин.